мени фракциядан чыгарып коюшту. Лидер менен пикирлешпестиктен болду. Мен анын үйрөткөн сөздөрүн, анын айт деген сөздөрүн айтпаймын да. Мен марионетка эмесмин да, мени колдоно албайт. Мага негизи алыркы мыйзам жагат. Сени Кыргызстан боюнча шайласа болот. Мыйзамды бул жерде катуу талкуулайбыз болуш керек деп ойлоп турам. Себеби өтө чоң өзгөрүүлөрдү киргизип атыптыр. Коркунучтуусу ошо келген депутаттар ошо өзүнүн эле округу менен чектелип калабы деген ойдомун. Мунун өзгөчөлүгү эмне? Азыр бир округдан 3 киши чыгып атат. Женский квота сакталып атат. 30% квота сакталат. Бүгүнкү күндө сакталбай жатат. Мен мисалы 17 000 добушту алдым. Бул жерде партиядан депутаттар 200 добуш менен келип эле биякта өтө эле кыйын болуп атат да. Дагы бир жакшы жагы билесиздер, эми алар кетип калса кайра шайлоо боло бербейт. Анын ордуна эркек болсо эркек, аял болсо аялдын орду келип толуктай берет да. Мен мындай карап көргөндө туура эле көп сунуштар. Ошол партиянын колдоп коштоп эле ошол жерге канча деген киргениңе 10-дукка киресиң, мынча взнос төлөйсүң, акча төлөйсүң.